5 Ташматов Барталас атындагы жалпы билим берүүчү орто мектеби. Адам жана коом сабагы 6-класс Айтбаева Мери. Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Сабагыбыздын темасы жарандардын тең укуктуулугу. Сабагыбыздын максаты окуучулар жаран жөнүндө маалымат алышат, жарандар кандай укуктары жана милдеттери бар экендигин билишет. Өз укуктарын жана милдеттерин так аткарууга калыптанышат. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Алгач балдар, сабагыбызды баштаардан мурун ойлонуп көрөлүчү. Жаран деген эмне? Жаран деп биз кимди атадык элек? Албетте, азаматсыңар балдар. Жаран деген укуктук негизде белгилүү бир мамлекетке таандык адам. Жаран кеңири укуктарга жана эркиндиктерге ээ. Ал белгилүү милдеттерди аткарат. Ошондой эле башка адамдардын укугун, эркиндигин жана кадыр-баркын урматтайт. Кыргыз Республикасынын жараны өлкөбүздүн Конституциясынын жана мыйзамдарынын негизинде корголот. Демек, жаран мамлекет менен тыгыз байланышта болот. Кыргыз Республикасынын жараны болуп саналган адам башка мамлекеттин жараны боло албайт. Демек балдар, жаран деген терминге аныктама берип көрөлүчү. Жаран бул бир өлкөдө туруктуу жашап, анын мыйзамдары боюнча укуктарга жана милдеттерге ээ болгон адамды биз жаран деп айтат экенбиз. Демек, жаран бир эле учурда эки мамлекеттин жарандыгы боло алабы? Албетте боло албайт, Демек, ар бир адам бир мамлекеттин жарандыгы болууга укуктуу. Балдар, биз ойлонуп көрөлүчү. Канча жашыбыздан баштап биз жаран Кыргыз Республикасынын жараны болуп калыптанышыбыз мүмкүн? Мүмкүн 5 жашынандыр, мүмкүн 10 жашынандыр, же мүмкүн төрөлгөндөн баштап Кыргыз Республикасынын жараны болуп саналаттырбыз. Албетте балдар, эгерде сенин ата-энең кыргызстандык болсо, сен да Кыргызстанда төрөлсөң, анда сен Кыргызстандын жараны болуп калыптанасың. Жана ошондой эле аны күбөлөндүрүлүүчү негизги документ бул туулгандыгы тууралуу күбөлүк болуп эсептелинет. Ар бир бала 16 жашка толгондон баштап өзүнө документ катары паспорт ала алат. Мына ошондон баштап ал Кыргыз Республикасынын толук түрдө жараны болуп эсептелинет. Сен толук өз алдыңча өзүңдүн укугуңду жана милдеттериңди жаран катары ишке ашыра аласың. Кыргыз Республикасынын баш мыйзамы болгон Конституциянын 1-беренесинде Кыргыз Республикасы эгемендүү, унитардык, демократиялык, укуктук, мамлекеттик башкарууга дин аралашпаган социалдык мамлекет деп жазылган. Демек, ошол укуктук демократиялык мамлекетте Кыргыз Республикасынын жарандарынын укуктары кандайча корголгон? Мына ушул нерсеге токтоло кетсек балдар. Кыргыз Республикасынын жарандары өз мамлекетинин мыйзамдары бекитилген укуктарга ээ болуп, милдеттерди аткарат. Кыргызстанда жашаган бардык жарандардын укуктары менен милдеттери Кыргыз Республикасынын Конституциясында аныкталган. Аларды камсыз кылуу мамлекеттин негизги милдети катары эсептелинет. Укук деп биз буга чейин өткөнбүз балдар, Анда биз кайталап коелу. Укук мамлекет тарабынан бекитилген, бардык адамдар милдеттүү түрдө аткара турган жүрүм-турум эрежелеринин жыйнагы болуп эсептелинет. Ал эми тең укуктуулук деген эмне? Кыргыз Республикасынын бардык жарандарынын улутуна, социалдык абалына, жашына карабастан мыйзам алдында алардын укуктарынын, милдеттеринин жана жоопкерчиликтеринин теңдиги бул тең укуктуулук болуп саналат.
Кыргыз Республикасынын жарандарынын укуктары булар төмөнкүлөр. Ден соолугун кароого, эмгектенүүгө жана эс алууга, турак жайга ээ болууга, диний ишенимдерди эркин тандоого, шайлоого жана шайланууга укуктуу жана башка көптөгөн укуктар берилген. Буларды өз алдыбызча биз китебибизден окуп алабыз. Ал эми ошол эле учурда Кыргыз Республикасынын жарандарынын милдеттери кандай деп айтылат? Булар ата мекенди коргоо, жарандардын ыйык парзы, мыйзамдарды ыйык тутууга милдеттүү, жаратылышка аяр мамиле жасоого, улууларды урматтоого, аскердик милдетти аткарууга жана ошондой эле ата-энелер балага кам көрүүгө жана жакшы тарбия берүүгө милдеттүү. Жогоруда айтылгандай эле милдеттер жана укуктарды биз баардыгын темадан китебибизден окуп, толук түрдө маалымат ала алабыз, балдар. Балдар, силердин дагы ар бир окуучунун өзүнүн милдеттери бар. Силердин мектепте милдетиңер эмне болуп эсептелинет? Албетте билесиңер, азаматсыңар балдар. Силердин мектептеги милдетиңер окуучулук форма менен барууга милдеттүүсүңөр, ага эжелердин сөзүн угууга милдеттүүсүңөр, китептерди айырбоого, аларды таза кармоого милдеттүүсүңөр. Азаматсыңар балдар. Биз өзүбүздүн милдеттерибизди жана укуктарыбызды абдан жакшы билебиз. Кыргыз Республикасынын жарандары расасына, улутуна, тилине, тегине, кызматтык абалына, туткан динине карабастан мыйзам алдында баардыгы бирдей укукка ээ. Жарандардын укуктары жана эркиндиктери чектелбейт. Кыргыз Республикасында азыркы учурда 80ден ашык улут жашайт. Мына ушул улуттардын төмөндө айтылгандай эле ар биринин укуктары бирдей каралган. Алардын расасына, улутуна, тилине, социалдык абалына карабастан баардык адамдар бирдей укукка ээ. Алардын баардыгы Кыргыз Республикасынын жараны болуп саналат. Демек балдар, жаран дагы бул эч кандай улутуна, расасына, тилине, социалдык абалына каралбайт экен. Демек, кандай болсо дагы ошол бир мамлекеттин жараны болууга укуктуу болуп саналат. Ар бир бала билим алууга укуктуу. Кыргыз Республикасынын ар бир жараны билим алууга укуктуу болуп саналат. Жалпы негизги билим бул милдеттүү жана акысыз. Аны ар бир адам мамлекеттик жана муниципалдык окуу жайларынан алууга укуктуу. Мамлекет ар бир жаранды мектепке чейинки билим берүү мекемелеринен тартып, негизги билим берүүгө чейин мамлекеттик тилди жана эки эл аралык чет тилди үйрөтүп, окутуп, үйрөтүүгө шарт түзөт. Ар бир жаран акысыз жана акы төлөп билим алууга укуктуу. Ар бир жаран билим алууга укуктуу болуп эсептелинет. Бышыктоо балдар. Биз укук жана милдет боюнча бүгүнкү сабагыбызда өттүк. Укук деп эмнени айттык жана милдет деп эмнени айттык. Мына ошол нерсеге токтолуп, биз оюбузду жыйынтыктасак. Демек балдар, укук бул мамлекет тарабынан бекитилген жүрүм-турум эрежелеринин жыйындысы. Ал эми милдет сөз түрдө аткара турган иш-аракеттердин жыйындысы болуп эсептелинет экен. Биз өзүбүздүн укуктарыбызды жана милдеттерибизди так аткарууга үйрөнүп жана калыптанышыбыз керек. Китебибизде Кыргыз Республикасынын жарандарынын укуктары төмөндөгүдөй берилген. Силер баардыгыңар 94-бет менен 95-бетти баардыгыңар окуйсуңар жана түшүнүк аласыңар. Үйгө тапшырма балдар.
Кыргыз Республикасынын жарандарынын негизги укуктары кайсылар? Өзүңөрдүн милдеттериңерди айтып бергилечи. Бул суроолорго жооп берип, тетрайдыңарга жазып, мага жиберсеңер болот. Саламатта калгыла. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.